Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз кайрадан эфирде ушу Кыргызстандын аймагындагы өскөн биздин мыкты дары чөптөрүбүз, аларды колдонуунун жолдору жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү ушу биздеги элдик дарыгерлердин айрым бир ушу жетишкендиктери боюнча сиздер менен дайыма ошо тааныштырып турмакчыбыз. Эмесе бүгүн биздин студияда Али Акбар Нурманбет. Али Акбар Нурманбет элдик тауып келип отурат. Саламатсызбы? Анда эмесе сөз сизде. Биринчиден ушу өзүңүздү тааныштырып, анан кийин ушу эмне менен алектенип атасыз, эмне үчүн сиз именно ушу элдик медицинага кирип калдыңыз, ушул тууралуу бир кыскача айтып берсеңиз. Мындай сүйлөгөндү. Тибетская, кандай тибеттик медицина бар, аюрведа медицинасы бар, индийский, славянское траволечение болгондо кыргыз деле траволечение болуш керек деп чырым, кыргыздын чөп жарылык дарылоосу. Биз көбүнчө эле манас эпосунан алып, ошол жерден рецепт алып, кыргыздын чөп жарылыгын, дарылыгын, мындай кыргыздын чөп жарылыгын өнүктүрөлү деп атабыз. Демек Кыргызстандагы ушу дары чөптөрдү пайдалануунун бир өнүктүрөлү деген максат. Өнүктүрөлү деп ошо кыргызский чөп жарылыктын жана дарылаганды дүйнө деңгээлине чыгарыш керек болуп атат да, Кудай буйрса. Аябай жакшы маселени айттыңыз да, мынакей. Чындыгында эле Тибет медицинасы деген бар. Мына Индиянын өзүнүн медицинасы бар, мына аюрведа деп азыр көп чыгып атат. Сиз да муну менен таанышсаңыз бар экен. Эмне үчүн ошо биздин кыргыз медицинасы болуш керек? Ошо мына өзүңүз айткандай ошо Манастан баштап бери көздөй алганда деле анан илгертен эле бизде ушу жалаңчу чөп менен дарыланып келген да. Биздин өзүбүздүн эле ошо табыптар, тамырчылар бүт барысы ушу медицина жок кезде чөп менен эле дарылап келип, анан ушу медицина, буну официалдуу медицина колго алгандан кийин көп нерселер унутулуп калды да. Мына ошону бүгүн жандандырууга эмне үчүн болбосун деген сурооду негизи мен сизге берейин дегем да. Эмне үчүн Кыргызстанда ушул маселе ден соолук министерствосунун эмес деңгээлинде го биз эми мындай кыргызчылыкты көргөзөбүз, туурабы? Ооба. Кандай десем, бизде чөптүн касиети көбүрөөк болот, күчтүүрөөк болот. Кандай фитоторон деген жерлер болот, дүйнө жүзүнүн 7 гана жерде бар. А бизде бир өзү Ак сууда. Ысык Аксууда. Кеңири айтып берсеңиз, фитотрон деген эмнени түшүндүрөт? Фитотрон деген бул чөптүн касиетин 200%га көп берет. Муну 1950-жылдары, 60-жылдары Украинадан окумуштуулар келип далилдеп кеткен. Изилдешкен бизде. Бизде келип изилдеп далилдеп кеткен. Буудай десеңиз 4 баш бербейт, 6 баш берет. Ошон үчүн биздин чөпкө, биздин жанагы урук тамыр бардык нерсеге кытайлыктар көп кызыгышат. Арзан баада алып кетет, ошону алып барып эле бизге кайра 20-30 эсе кымбат сатып атат. Кайра Кытайдын дарысы болуп бизге келип атат. Бизге келип атат. Чөп кимдики? Кыргыздыкы. Эмне үчүн биз өзүбүз аны чыгарбашыбыз керек? Кандай сырье саткандан көрүп товар чыгарып, мына продукция чыгарган экономический көбөнө болуп атат, туурабы? Мына биз көрүп атабыз да, биздин чөптөрдү эле азыр Россияга сатышат экен. А Россиядан кайра ошол эле чөптөр Россиянын дары чөптөрү болуп кайра өзүбүзгө келет экен. Өзбекстанга деле бизден сатылат экен, кайра эле ал Өзбекстандын дары чөптөрү болуп кайра келет экен бизге. Тажикстанга кетет экен, ал жакта да дүйнөгө тажиктердин чөбү болуп кетет экен. Ушундай болуп кетип атат да. Эмне үчүн? Ошол биздин өзүбүзгө эмне бүгүн тоскоолдук кылып атат? Ушул маселени, ушу именно ушу Кыргыздын дары чөптөрү, Кыргыздын медицинасы алып чыккандай чыгарганга. Анын үчүн барлык чөпчүлөр чогулуп, Минздрав кандай программа жазып, мындай план топтоп, анан барып кайрылыш керек. А бизде башаламан кечирип коебуз. Туура. Сиз өзүңүз кайрылып көрдүңүзбү? Кудай буйрса жакында барабыз. Даярданып атасыз бул боюнча. Сизде ошол атайын программа пландарыңыз бар бул боюнча. Жакшы. Анан анда эмес ушу Кыргызстандын дары чөптөрүнүн деңгээли ушу жакшы деп атасыз да. Бунун себеби эмне? Муну биз эмне менен далилдейбиз? Аба ырайы, климатка карата болот. Эндемический растение болот, ошол гана жерде өсөт. Бөлөк жерде өспөйт. Азыр мынакей кечирип койсоң көптөр 1000 жашар деп чыгарып атат. 1000 жашар бул фирула эмес, бул именно Памирде өскөн, кандай десем, мускатный сүмбүл деп коет. Анын жыты бөлөк болот. Ошол 1000 жашар. Феруланын бир түрү. Ошо феруланын бир түрү, бирок анын корень фетченка дейт. Муну эки еврей аялы менен күйөөсү экөө тапкан, ошон үчүн корень фетчик болуп калат. Ал эндемический растение. Памирдин бөлөк эч жерде өспөйт. А 1000 жашар ал жөн эле ферула. Ал 1000 жашар эмес. Сүмбүл деп коет мусулманча. Эми могу чөптөр боюнча айтып берсеңиз. Бул чөптөр
бул бөйрөктөгү ташка, майда ташка микролитиаз деп коет. Диагнозду врачка гана барыш керек, УЗИге тарттырыш керек, ошо менен көргөзөбүз. Эгерде чоң болсо, чоң бөйрөктөгү таштарга, туздарга бөлөк нерсе. Бул эмне деген чөп? Бул эми аралаш кандай фитосбор менен аралаш чөп да. Бул бөйрөктөгү чоң ташка, МКБ, мочекаменная болезнь. Чоң таштар, если батарей турган болсо, батарей турган таш болот, кечери турган таш болот. Батарей турган таш болсо, ар бир дарыны 40 күндө беребиз. 40 это кандай сакралдык число. Сан. Бул сахарный диабеттикке 40 күн ичет. 40 күн ичкенде кандай сахардын нормасы келет. Бирок бардык нерсени ичкенде диета кармаш керек. Биз эмне жесек, өзүбүз ошодон турабыз. Кальций содержащий продукты принимать эткен болбойт, ичкен болбойт. Бул өттөгү ташка. Муну да 40 күн ичет. Бул жанагы азыр неме чыгып атпайбы, сасык тумоо. Ооба. Эгерде сасык тумоо башталгы табанда 1 чай кашыкты 50 грамм сууга кошуп туруп ичсеңиз 2 саат 3 саатта кетет. А эгерде кандай өтүшүп кетсе, анда 2 күн 3 күн ичиш керек. Бул климаксан. Бул эми эркектерге кереги жок, в основном аял киши кыздарга керек. Буларда прилив болот да, жанагы кандай токтоп калганда кечирип коз айызы. Ошол маалы жана кантка 7, 8, 9 тамчы тамызат бир немеге, бир штукка, бир данага. Ошол маалда 10-15 мүнөт эле приливи кетип калат. Биз буну өзүбүздүн келин кыздарга, эжелерге берип, анан качан гана эффект бергенде ошондо чыгарабыз. Канчадан бери ушуну колдонуп атасыз? Канча болду? Бул сиз өзүңүз жасаган дарылар да туурабы? Бул өзүм жасаган дарылар. Ооба. Башка бирөөдөн көчүрүп алган жоксуз? Жок, кандай көчүрбөйм. Бөйрөктөгү ташка, сахарный диабетке, өттөгү ташка гана помирден порошок келет, 6 айдан чөп келет бөйрөктүкүнө. Бизге жарым 6 айдан келет, жарым помирден келет. А бизде Кыргызстандын өзүнүн чөптөрүн пайдаланууга болбойбу? Жок, болот, бирок ал эндемический дейт да, биздин чөптөр кандай десем тиякта өспөйт. Берсе да мындай касиеттүүлүгү жок болот. Биздин эмне үчүн жана аконит чөбүбүз аябай жакшы жардам берет, потому что ал эң биринчи дарылуу, уулуу, үчүнчү радиоактивный. Потому что кандай кофе өтүрөм деп коет орусча. Радиационный фонду өзүнө керектүүсүн гана алат. Бул кандай табигаттын мыйзамы. А Чернобыльдагы ал табигаттын мыйзамын бузуп салган чөп. Ал эффект бербейт. Ошон үчүн биз жана аконитти бергенде уулуу дарылуу эмес, еще биз кандай жаратылыштын химиотерапиясын берип атабыз. Радиация берип атабыз. Радиация как жана лич деп атпайбы, химиотерапия. Ошон менен дарылап атабыз. Ошон үчүн эң биринчи. Бул табигый химиотерапия экен. Табигый химиотерапия, потому что бул табигаттын мыйзамы. Биз аны буза албайбыз. Манас атабыздын алтынчы осуяты кандай? Табигат менен таттуу жашаш керек, бузбаш керек. Туурабы? А бул ашказандыкы. Бул бальзамы, бул настойкасы. Ашказандын причинасы хеликобактер пилориум болот. Малышеванын передачасында эле көрсөңүз болот. Хеликобактер пилориум бизде 40 күндө кетет. Язва 1,5-2 сантиметр болсо, полностью 40 күндө Кудай берсе кетет. Если биринчи курстан кетпесе, экинчи курстан кетет. Муну да диета кармап ичиш керек, диета кармап ичмейинче эффект бербейт. Сиз мунун баарын кайдан үйрөндүңүз? Мен Россия, Алтай, Тажикстан чөпчөр коомунун кандай мүчөсү болом. Мен еще Кыргызстанда эң биринчи фунготерапевт болом. Фунготерапиядан бизде андай эмес жок да, сиз аны кайдан үйрөндүңүз? Мен Москвадан бүткөм. Жакын эле пайда болду да бизде. Жок, фунготерапия бул өмүр бою япондук кандай да траволеченияда. Жок, бизде Кыргызстанда муну менен дарылап баштаган жакын эле болду. Бизде жана сиз каяктан үйрөндүңүз? Мен муну Питерден бүттүм, Ирина Филиппованын мектеби бар. Именно фунготерапия козгаран боюнча. Хадисте да жазылган. Эгерде орусчасы кандай орусчасы неме болот? Сморчок. А латынь Машина, наверное, я же забыл, извините, как он кечирип коебуз. Ошон исиң зрениең кандай кыргызча, кандай зрениең оңолот деген, айыгат деген. Если хадисте ошентип жазылып атканда экөө бирдей эле да, туурабы? Эмне үчүн биздин чөптөр бөлөк өлкөдө жана орус неме кандай туугандарга жардам берип атат. Орус туугандары чөбү бар, жана белая лапчатка деген зопко аябай жакшы жардам берет. Бирок аны билиш керек. Өзүңүз барып берсеңиз жакшы болот. Аптекада кээде мындай кечирип койсун, бир 3 ай, 4 ай, 5 ай өтүп кеткен чөптү деле сата берет.
А бул жана гепатиттики порошок. Гепатит А, Б, С барысы эле кетет. 40 күн ичиш керек, 21 күн ичиш керек, барып туруп кандан кандай тест тапшырыш керек, печеночный тест деп коет орусча. Ошону көргөзөт. 21 күндөн кийин кетпесе 40 күндөн кийин нормага келе баштайт. Эмне бар мунун составында? Мунун составын кандай десем, фарсича айтып бере алам, Памир Айтыңыз. кыргызча. Орусчасы Фарсича айткан жок, орусчасы жок, Значит, бул да эндемик, ошо Памирдин өзүнөн башка жакта чыкпаган жок. Мунун аты кандай Хазар испант деп коет. Кыргызча которгондо Хазар миң, испант это даба, миң даба кыргызча которгондо. Миң даба деген чөп болуп калат. А бул ошол эле Бир эле чөп, башка чөп эмес. Жок, бул порошок в основном. Ошо бир эле чөптөн. Жок, бир эле чөп эмес бул. Бул где-то бир 7-8 чөп. Бул кандай чай катары ичесиз, гепопротектор, аябай боорду нормага келтирет. Основном кайсыл чөп турат мунун ичинде негизи? Мунун деле тутамында көп, 3-4 бар. Да. Ал эми жанагы кандай коммерческий секрет деген кандай көмүшкө сыр дегенде. Но бирок рецепт болгондон кийин ал жазылыш керек да. Рецепт бизге мындай, жарым чөп мен сизге айтканда Памирден келет, жарым Алтайдан келет, калганын өзүбүз теребиз. Кыргызстанда кандай жакшы кандай чөп жыйган, туура жыйган, Туура жыйнаган убакыты саатын, кээ бир чөптү күндүз териш керек, кээ бир чөптү ай азайып баратканда, ай толуп атканда мунун баарысын жакшы билген Нурматов Азиз байке бар. Алга жою Жанара деген бар. Экөө аябай жакшы терет, экөө аябай жакшы нерсе мындай чогултат. Кээде ошолордун алып турам. Эми мына ушу дары чөптөрдү сиз колдонуп кандай натыйжа алдыңыз? Натыйжа алганда канча болду ушуларды элге сиз ушу дарычылык элди дарылоо менен ушу алектенип баштаганыңызга канча болду? Бир 15 жыл, 10 жылдан ашыкты. Ошондон бери жалаң өзүңүз гана жасаган дарылар менен дарылап келатасыз, Ооба, көбүнчө Памир менен Памирде бир аксакал бар, анан Алтайда Карипанов Сергей Валерьевич деген бар, профессор онколог. Алфит деген фирмасы бар, ошолор менен бирге сотрудничать этебиз. Бүгүнкү күндө ошо сизден пайдаланып айыккан пациенттериңиз көппү? Айыккан пациенттер, бул жак пациент азыр өзү айтып берет, Айнура аты, фамилиясы Нуржанова Айнура. Анда ушу Айнура айым сиз дагы ушу айтып берсеңиз, эмне болуп, кандай эмеде келип бул дарыларды ичип калдыңыз? Эмне себеп болду? Анан кандай результат алдыңыз? Мен көкүрөгүмдө, эки көкүрөгүмдө тең шишиктер бар болчу. Бир жагынан чоңураак, бир жагынан 2-3 майдараак. Анан врачтар злокачественный деп срочно операция жасаш керек деди. Онкология деп айтышты. Анан операция жасайсыңар, операциядан кийин химия аласыңар деди. Анан мен такыр ошо операцияга такыр мындай баргым келген жок да. Стресс болуп переживать этип кандай кылсам, эмне кылсам деп анан бир подругаларым айтып калды. Ушундай бир лекарь бар экен, чалып көрсөң деп. Анан чалдым, приемга жазылдым. Ага чейин тааныбайсыз бул кишини? Ага чейин билген эмесмин, көргөн эмесмин, уккан эмесмин. Анан бардым, ушу фитосбор мындай чөп дарылар экен, лечение жазып берди. Анан алдым, ошо мен канча курс иштим, настойкалар экен. Ошолорду убагы менен так өзү айткандай эрежеси менен баарын ичип, дагы дополнительно мастерди берди, компресс жасап ошолорду. Анан Янысына диета кармады. Такай диета кармады. Такай диета, строго диета карма деди. Анан эстрогендер бар продуктыларды такыр жебе деди. Ошолорду бүт аракет кылып, абдан өзүмдү кармап, оңой эмес экен, онкология деп угуп, анан кийин ушундай лечение кылгандай көп убакыт кетти. Бирок бир канча убакыттан кийин, уже 1-2 курстан кийин уже өзүмдү жакшы сезип, анан кайра обследованияга бардым. Барсам уже ишиктерим кичирейип баштаптыр. Уже бир жагы чоңураак шишиге көрүндү эми врачтар, маммологдор айтты да. Бир жагы чоңураак шишигин 50% кичирейиптир, калган оң жагында 2-3 майдараак болчаларды кете баштаптыр да. Анан мен кубандым, сүйүндүм да абдан. Үмүт пайда болду. Үмүт пайда болду, мындай жеңилдик пайда болду. Анан врачтар да таң калышты да. Анан анткени мурун эле бир аз убак мурун ушундай болгон диагноз. Анан снимоктор, анан уже этот результат болот да ушундай. Анан эмне кылдыңыз деп сурашты менен. Химия алдыңызбы деп сурашты. Жок, химия алган жокмун, ушундай бир лекарь менен лечение кылдым деп айттым. Анан ошол мен абдан ыраазымын. Мен мындай ушу Акбар байкенин чөп дарылары
табигый чөп дарылар экен. Абдан мага чоң жардам берди денсаулыгымда. Ошондо бир курс канча? Бир курс где-то бир 30-40 күн экен. 40 күн, Ошо анан дем алып кайра дагы. Бир 2-3 күн дем алып келсең, бир жума может, анан кайра дагы. Кайра экинчи курс. Экинчи курс. Ошондо сиз канча ай дарыландыңыз? Мен биртөө эле дарыландым. Бир курс ошо 1,5 айдай болсо, где-то бир 5 общий где-то бир 7 курс алдым го дейм. 7 курс алдыңыз, э? Акыркы анализдер кандай болуп чыкты ошондо? Акыркы анализдер ошо жакшы болуп чыкты да. Жок, таза. Эми таза болду. Там остатоктор бар болот экен, бирок таза болду да. Мен уже онкология уже жеңил. Азыр сезбейсиз эч нерсени? Азыр өзүмдү жакшы сезем, Кудайга шүгүр. Ошо Акбарбек акеге чоң рахматты айткым келет, терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ушу чөптөрү ушу дарылчылыгы мени денсаулыгымды сактап калды, мен жашоомду сактап калды деп айтсам болот. Анткени врачтар операция деди да, срочный операция, химия деди. Анан мен аны кандай көтөрөт элем, кандай акыбалда болот элем, билбейм. Ошон үчүн Акбарбек акеге мен чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат Акбарбек аке. Эшиңизде ийгилик, аман болуңуз, бар болуңуз. Кудайым ушул бойдон шаайып кетиңиз, экинчи мындай оору болбосун. Рахмат. Анан сиз өзүңүз кененирээк айтып берсеңиз, анда бул кандай болуп келди, ал ошол стадия кандай стадияда ошо? Айнура келгенде бир жагында кайжагы 8 сантиметр эле. 1,8 2 сантиметр. 2 сантиметр, экинчи жагында 0,9-0,7 бар эле. Опухоль, башталган. Опухоль. Эмне үчүн көкүрөктө РМЖ, рак молочной железы коет, кырыкчага которуп калабыз экен. Эң биринчи бардык ооруга ичеге причина болот. Аялдын зоб деген оорусу бул тонкий кишечниктин проблемасы. Тонкий кишечниктин нормага келтирмейинче ичегени. Ал гормонду көп, йодду өзүнө алып калат да, кыргызча айтканда ысык ашып кетет. Аны врачтар гипертиреоз деп коет. Үнү бузулат, көз астыга чыгат, арыктайт, ачуу тез келет, жүрөгү кандай тахикардия болуп батырат. Тонкий жана ички ичегенин ичиндеги ворсинка жабышып калат да, йоддун поступлениясы начар болуп калат. Гипотиреоз деп коет да, бул кыргызча айтканда суук ашып кетет, чачы түшөт, буту муздайт, месячный цикл бузулуп келет. Ички ичеген норма коймоюнча, гормонду норма боюнча щитовидка нормага демек ал бул жерде зопту эмес, же болбосо жанагы көкүрөктөгү шишикти эмес, биринчи ичегине зарылыш керек турбайбы? Ошо гормондун жана барышынын поступлениеси нормага келиш керек. Гормонду норма жана оорунун моторигин өчүрүш керек экен. Себебин жок болуш керек. Себеби ошо тонкий кишечник болот, а тонкий кишечник бергенде уже щитовидкага кетет, калкан безге кетет. Эмне үчүн калкан без деп айтат, эмне үчүн орустар щитовидка деп айтат. Туура? Экөө бирдей эле болуп атпайбы? Калкан безди аял кишинин 99 ордон калкалап турат. А калкан безди нормага кетиргенден кийин калган жеңил эле кетет. Миома 5 сантиметрге чейин кетет. 5 сантиметрдин чоңу унчукпастан барып операция кылыш керек. Жана киста кете берет, каалаган мындай любой кете берет. А миоманы 5 сантиметрге чейин дарыласа болот, 5 сантиметрден кийин унчукпастан барып операция кылыш керек. Медициналык жол менен. Ошол жерде бир суроо да. Сиз бул дарыларды жасап, мынакей азыр ушу натыйжа алып атасыз да. Ага өзүңүз ишенесиз. Демек бул практикадан өткөн. А эмне үчүн бизде бүгүнкү күндө ошо медицина ушундай дарыларды колдонууга албайт? Бул суроону өкмөт берсеңиз жакшы болот эле го. Жок, негизи да сиздин оюңузча эмне себеп? Мен ушу абдан кызыктырат да. Себеби дегенде больницадан ушу бул болбойт деп чыгарып койгон адамдар дагы ушул мына элдик дарыгерлердин колунан айрылып кеткен мен фактыларды жолугуп атам да. Бизде сайт бар да, айтып кечирип. Анан ошого таң калам да, эмне үчүн эми айрым ошо дарыгерлердин айтымында ошол эле официальный медицинада иштеп аткан врачтар, профессорлор өздөрү дагы ошо элдик дарыгерлердин жардамына муктаж болгон учурлар болот экен да. Бирок ошону булар ачыкка чыгарышпайт, айтышпайт, колдонбойт да. Вот эмне секрет бар дейм да ушунун ортосунда? Бизде сайт бар. Лукман астыдагы пробел ал хаким деп. Ошол жерде каалагандар көрсө болот. Батма деген аял келген. Бир жак эмчегин кезип алган, химия терапия алган 10 жолу. Анан жана эстроген содержащий, эми Кудай өзү кечирсин, астагфирулла, эшектин сүтүн ичиңиз дептир. А сүттө эстроген, жаңы тууган эшектин сүтүндө эстроген көп болот да. Экинчи жана эмчегине 10-12 метастазы кетип калган.
Бизден 7 айда 8 айда айыккан. Ошо Инстаграмга кирип ошол жерден көрсөңүз болот. Ошондой эмеге кеткен аял сизден айыкты, Бизден эмес, чөптөн айыкты. Азыр барбы ошол? Бар аял, бирок ал неме чаткалда турат, немеден Инстаграмдан көрсөңүз болот, ошол жерде интервьюсу бар. Эстроген содержащий, мына кызыл беденде кандай панацея кылып атат. Кызыл бедеде эстроген көп, кимде рак молочный желез болсо эстроген содержащий ичкен болбойт. Экинчиси, жатында миома болот, 1,5-1 сантиметр. Акониттин майын алат, аконит жанагы ул ошо менен. 1,5 сантиметр, 7-8 сантиметр болуп 15-20 күндө эле өсүп кетет. Миома бул жана кан менен азыктанат. А сиз жана ысык чөптү салганда, аконит бул 4-чү даражада ысык чөп. А ысык нерсе канды көп тартат. Анан кичинекей нерсе чоңкул өсүп кетет, анан сизге жардам бербейт дейт. Ошон үчүн эң биринчи чөптүн ысыгын билиш керек, чөптүн суугун билиш керек. Белден төмөн суук чөп менен дарыласаңыз, белден өйдө ысык чөп менен кандай дарылаш керек. Ошону билиш керек. Качан ошону билгенде гана анан кишини дарыласаңыз болот. Орун суугу болот. Суукту суук менен подобно лечат. Суукту суук менен, ысыкты ысык менен дарылайт. Витаминди, таблетканы жерге кандай көмүп койсоңуз өнүп чыгабы? Жок туурабы? Урук берсеңиз чыгат. Ошон үчүн тирүүнү менен дарылаш керек. Өсүмдүк сүйлөйт, тамырда сүйлөйт, урукта сүйлөйт. Демек, ошол эле табияттын эле мыйзамдары бардык нерсеге иштейт экен да. Организмде дарылоодо деле, башка нерседе деле. Анан дагы бир мынакей учурда бизде ошо элдик дарыгерчиликти мыйзамдаштыруу боюнча өкмөттүн токтому талкууга чыкты да. Ошо элдик дарыгерликтин айрым түрлөрүн деп атат, эми бардыгы эмес. Ошо мыйзамдаштырып, ошол элдик официальный медицинанын катарында эле ошол бир пайдаланууга уруксат берели деген. Ошого кандай карайсыз? Жакшы карайм. Южный Кореяда ушундай. Адам өзү барат, приемга кабылданууга жазылат. Анан кийин ал жерде айтат, элди дарылчылык менен дарыланасың. Өзүңүз тандаңыз деп. Өзүңүз тандаңыз. Бизде деле ошондой кылып койсо болот. Кудай буюрса жакшы эле болуп атат. Ошого жетишиш керек. Биздин министрибиз жакшы эле барып атат. Алымкандыр кандай Савердинович. Анан бул жерде мындай бир эме болуп атат да. Азыр мына сиз деле айтып атпайсызбы? Элдик дарыгерлердин ошо дарылоо ыкмалары ар түрдүү болуп атат да. Мисалы үчүн бир эле ооруну бир дарыгер башкача дарылайт, экинчи дарыгер башкача дарылайт. Анын натыйжалары кандай болот, последствиясы кандай болот деген боюнча ар жагында жыйынтык жок да. Ушуну кантип бир жолго салса болот мисалы үчүн. Мунун ортосунда билбей дарылап аткандар да бар. Кээ бирлери туура дарылайт, кээ бирлери туура эмес дарылайт. Балким ошо элдик дарыгерликтин жана сиз айтып атпайсызбы, кандайдыр бир касиет, же болбосо бир Кудайдан берилген бир эме болмоюнча элдик дарыгер деле көп нерсени жасай албайт. Чындыгына келгенде туурабы? Бир нерсе болуш керек да буякта. Анан бирок ошону өнүктүрүш үчүн ушу элдик дарыгерликти бир илимий бир эме керек го дейм. Бир жолго салыш керек го дейм булардын баарысын. Бул эме өкмөттүн деңгээлинде касиет ар бир кишиде деле бар, бул жакта деле бар, сизде деле бар, бардыгыбызда деле бар. Ал касиет бергенден кийин бар, кантип жазылган. Бешиктен кабырга чейин окуш керек десек туурабы? Качан сиз окуп билгенде, жанагы полностью окуганда, чөптүн ысык сууун билгенде, качан чогултат, кантип чогултат, жана Азиз менен Жанараны деле айтып кеттим туурабы? Экөө аябай жакшы чогултат. Азиз байке действительно, мен Азиз менен Жанараны неме деп коем? Азизди чөптүн аптаса, Жанараны чөптүн энеси деп коем, тамашалап. Ошол. Туура, Азиз байкенин ушу тажрыйбасын колдонуш керек. Мен жакшы тааныйм, ушу сүйлөшүп да жүрөм. Анан буюрса ал киши китеп жазып баштадым деди ушу чөптөр боюнча. Эми чыгып калса бул да бир чоң бир бизге бир эме болот да. Анан ушу айтайын дегеним ошол да, бир мамлекеттик деңгээлде болобу, кандайдыр бир деңгээлде ошо элдик табыпчылыктагы аракеттенип аткандарларды дагы ушу окутуп, өнүктүрүп тура турган бир кандайдыр бир шарттар керек дегенде ойго келип атам да. Себеби дегенде официальный медицинанын ошо өкүлдөрү менен сүйлөшүп калганда алар айтышат да. Биз дейт мына 5 жыл, алды 7 жыл окуп, анан кийин ошондон кийин гана эмеге кирип, жумушка кирип, анан гана элди дарылай баштайбыз. Еще ошол учурда дагы үйрөнчүк болуп, анан барып, мына 10-15 жылда барып, биз врач болуп калыптанабыз дейт да. Ошондо биз уже эркин элди дарылаганга уже көзүбүз жетип, бардык нерсеге доступ алабыз дейт да. Анан элдик дарыгерлик дегенде дейт, булардын же билими болбосо дейт,
же медицинаны билбесе, анан бир жерге барып эле бир 2 ай 3 ай окуп алып эле анан биз сертификат же бир нерсе ала коюп эле анан дарыгерликти эгер мыйзамдаштырсак дейт да. Анан 2 ай 3 ай окуп келип анан сертификат алып алып эле биз менен тең эле ошо статуска тең келип калганда кандай болуп калат? Анан алардын ошо билими, деңгээли ушуга жооп береби, бербейби дегендей суроону беришет да. Ушуга кандай дейсиз сиз? Бардык жооптушулар жок дегенде жогорку окуу жай болбосо да жана среднетехнический деп коет го, орто техникалык окууну жок дегенде жана провизордун Жок дегенде фундаменталдык билим болуш керек. Ошо дарычылык, дарыгерлик боюнча. Немемеде медицина институту да ачылып атпайбы, фитотерапия. Ошол жерге барып окузун. 5 жыл окутат, 5 жылда үйрөнөт. Чөптүн ысык суун билмейинче, кандай оорунун себебин билмейинче. Бирок официальный медицинада чөптүн ысык суу, оорунун ысык суу деген жок да. Жок, эми жок. Алардан окутпайт да. Ал жеңил эле. Балким мен ошону айтып атам да, мына именно ошону мына сизге окшогон билген устаттар аркасынан бирлөрдү окутуп бир лекция өтүш керек. Анын үчүн кандай десем таксыр, команда болуш керек. Команда болмойчу болбойт. Сөзсүз керек, ошону түзүш керек да. Программа түзүш керек, жакшы нерсе жазыш керек, илимдүү, билимдүү болуш керек. Туурабы? Ооба. Маселе ошондо болуп атат. Себеби дегенде биздин ошо талаптардын көпчүлүгүнүн ошо билим сабаты жетишпегендигинен бизде официальный медициналар теңин албай атат да. Комиссия кылыш керек, түзүш керек. Ошондуктан ушул тармакты дагы өзүнчө бир академия сыяктуу бир илимий бир эме түзүп, ошол жактан бир окутуу иштерин мамлекеттик деңгээлде бир колго алса деген. Мына сиз өзүңүз жанагы көп нерсени чөптөрдү казганга кандай десем туура коюп мамлекеттин деңгээлине көтөрдүңүз, жана вопростон бардым, тияка бияка сатпасын деп. Ошондо кишини алыш керек, лидер кылыш керек, команда түзүш керек, анан калганын көрө жатарбыз буйруза. Анан мына бизде ушул эле дары чөптөр. Азыр эле айтып кеттик, мынакей Кыргызстандын дары чөптөрү ушу абдан жакшы, мыкты, көп жак пайдаланылып атат деп атабыз. Эмне үчүн ошо биздин ушу мыкты дары чөптөрүбүз талапка ылайык чогултулуп, анан кийин өзүбүздө иштетилип, сырье эмес, эме катары чыкпайт. Ошону колго алганга эмне тоскоолдук болот бизде? Бул суроонун мамиле өкмөт көрсөңүз. Жок, муну кылыш керек деп ойлойсузбу? Муну жасаш керек. Жасаш керек. Жасаш керек, сөзсүз, Себеби дегенде мынакей мен ошо өткөн жылкы эме боюнча алган жыйынтык боюнча бизде ушу уу коргошун жана сасык матар деген бар. Анан азыр казылып аткан жана эндик. Мына ушул чөптөр, ушул чөптөр бүт барысы экспортко кетет экен. Ошо казылып эле баягы эме боюнча эле сырье боюнча эле кетип атат да. Кайра бизге дары болуп келип атат ошонун бүт барысы. Эмне үчүн биз ошонун барысын өзүбүздө иштетпейбиз? Кайра өндүрүп, өзүбүзгө бир эмелерди чыгарып, завод, фабрикаларды ачып, ошол фармацевтикага колдонбойбуз. 200 завод бар, Сокулукта завод курулуп аткан жаңы, ишке кирди болуш керек. Комиссия түзүш керек. Ар бир чөпчүгө кандай десем, эгерде медициналык илим билими болсо, ошол менен сүйлөшүп туруп бир 5, 6, 7, 8, 9, 10 кишини бериш керек. Кана сакайтып көрөбүз депчи. Анан колунан келеби? 10 кишиден хотя бы жок дегенде 3 киши сакайса, толук айып кетсе, бул аябай жакшы. Мына биз 7 жыл мурунбу, 8 жыл мурун жанагы фирма бар го, ИПАР. Кытайга жөнөткөнбүз. Өттөгү ташка, бөйрөктөгү ташка. Бөйрөктөгү таштан 10 кишиден 10 киши сакайды, өттөгү таштан 10 кишиден 7 киши сакайды. Эми баштайлы жанагы производствону баштайлы деп атканда тиякта жана геноцид чыгып кетпеди? Жок, геноцид кытайлыктар уйгурлардын урушун, алардын өзүнүн мамлекеттик жумушу го. Ошондон кийин токтоп калды. Биздин өзүбүздө жасаса болобу? Эми бизде кандай десем, тоскоолдуктар кээде көбүрөөк болуп калат. Ошондо ошо тоскоолдуктарды кантип жеңиш керек? Өзүңүз билесиз, ал эми ошону ачыкка чыгарыш керек да. Ачыкка чыгарып, ошо тоскоол болуп аткандардын өздөрү менен деле ошо олтуруп сүйлөшүп, ара көз чарай дегендей. Анан кийин бир талкуулап, бир мамлекеттик деңгээлде бир алып чыгыш керек го деген максатта. Буга бир жетишүүнүн жолдорун издешибиз керек го дейм да. Ошо сиз өзүңүз баштаңыз, андан кийин биз жардамдашайлы, көмөктөшөйлү. Рахмат. Анда эмес ошо байланышта бололу. Негизи ушул тема боюнча кызыккандар абдан көп болуп атат. Бул маселени дагы көтөрөбүз буюрса.
Сиздин дагы бир айтайын деген оюңуз бар окшойт. Мен результат алып баштаганда ошо мен көрүнүп аткан жерге, больницага, врачтарга баргым келди да, ошол жерге, маммологияга. Барып, ошол жерде канча элдер отурат, канча аялдар отурат, канчасы ошо врачтардан кабинеттен чыгып, кезекте отурушат очередтерде. Канчалары ошо кабинеттен ыйлап чыгышат. Мен өзүм ыйлап чыккам да, ушинтип стресс болуп. Анан мен өзүм результат алгандан кийин мен ойлодум да, ошол жака барып эмне элдер билбейт депчи, эмнеге операция кылышат. Баарысын айтып эле эшиткенибиз Ошо баарын келбейби айтып, бул жака? ушундай мындай операция кылбай эле койсо болот турбайбы, мындай дарыланса болот турбайбы деп прям айткым келди, ушунчалык баргым келди. Көптөр билбей эле вот операция десе биз ойлонбой эле операция жасай берет экенбиз да. Анан көрсө ушундай жолдор бар экен, так барбай экен, дарыгерчилиги ошо көп элге жардам берчү экен да. Сиз ошо операция кылдырбай эле ошол бойдон эле жасаттыңыз да, туурабы? Операция кылдырган жокмун да. Кылдырган жокмун. Ошо операция кылдырбаганыма өзүм абдан мындай мага чоң бир неме болду да, мындай жетишкендик болду да. Анан ошол эле оорунун баягы өтүшүп кеткендер болот да, без операция кылганга аргасыз болуп калган учурлар болушу мүмкүн да. Ошо операциядан кийин дарылаганга мүмкүн эмеспи? По протокол боюнча бизге неме дейт, мүмкүн эмес дейт. Жана батма дегенде өзүбүздүн жакын бир туугандар сурап калган үчүн дарылаганбыз. Анан операциядан кийин дарылаганбыз. Операциядан кийин оң жагы, сол жагы кесип больницадан чыгып уже операциядан чыгып уже бир 10 жолу өзү айтты, байке бир 70 000 доллардай төлөдүк, эч нерсе жок калып калдык депчи. Химия биринчи, экинчи курсу жардам берет, биринчи, экинчи курстан кийин ал эффект эле бербейт. Эң биринчи сөзү менен организм ошого уже көнүп калат, адаптирован болуп калат. Эң биринчи сөз менен дарылайт, анан өсүмдүк менен дарылайт. Сөз менен өсүмдүк жардам бербегенде анан кийин бычак менен дарылайт. Кыргызда айтып коет го, бычак тийгизбе депчи. Рахмат. Анда мына ушу биздин көрүүчүлөргө айта турган сөзүңүз болсо ушул жерден кенен айтып калсаңыз, мына ушу чөптөр боюнча болобу, эмне максат? Мүмкүн сиздин деле ушул тармакта канча жылдан бери иштеп жүрөсүз? Бир айта турган, айтайын бир ойлор пайда болгон болуш керек да. Сизге рахмат, ушундай передача кылып, жана кыргыздын чөп жарылыгын алып чыкканга, кыргыздын чөп жарылыгын жанагы кандай талоого, тиги талап-тоноого жол бербестен максаттуу пайдалануу. Эми бардыгыбыз бир ойго келсек, бир жака кандай бир жерден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, бардыгыбыз бир нерсеге келсек, анан кыргыздын чөп жарылыгын биздин ой именно Манас эпосу менен кыргыздын чөп жарылыгын дүйнөгө таанытуу. Манас эпосунда кыргыздын аябай көп кандай чөп жарылыгы бар. Апы, үпү, кантемир, кажыран, нөтү, чарчыкты, нети. Биз кандай тамак аш менен канча күн жашай алабыз? Тамак ашы жок. 1 ай, 1 жарым ай. Суу жокчу. 7 күн деп айтылып жүрөт. Суу жок канча жашайбыз? 10-15 күн. Дем алышсыз 2 мүнөт. 1 жарым мүнөт. 1 жарым мүнөт. Ошон үчүн эң биринчи акыл ой, аң сезимди тазалоо керек, экинчи туура дем алуу керек, үчүнчү гана туура тамактануу керек. ПП эмес, а правильное, неправильное питание, а правильное дыхание должно быть. Биринчи орунда, да? Биринчи орунда. Ошон үчүн кээде эртең менен турганда мындай көмүр кычкыл газын кармап туруш керек. 6,5-дан норма болот. Бүт нерсе ченеми менен болуш керек. Чөптү да ченеми менен ичиш керек, бүт нерсени. Ууну өлчөмү менен ичсең дары болот, дарыны өлчөмү жок ичсең уу болот. Биз эмне жесек, ошо өзүбүз ошодон турабыз. Чем мы питаемся, тем мы теми состоим дегендей да. Ошол эле. Ошон үчүн туура тамактаныш керек, акыл ойдун түздөш керек, туура дем алыш керек, бардык нерсенин нормасы менен, өлчөмү менен кылыш керек. Силердин передачаңарга чоң рахмат. Бардыгыбыз чогулушуп ушу кыргызчылыкты, чөп жарды, Манас атабыздын айтып кеткен табигат менен таттуу жашаган деген девизи менен эле жылсак бардыгыбызга жакшы болот. Эмесе, рахмат сизге. Бүгүн ушу келип, атайын келип туруп, ушу бир жакшы маек куруп бергениңиз үчүн. Ылайым ушу биздин кыргыз элибизде ушу оорулар аз болсун. Элибиз журтубуз ушу ден соолуктуу болсун. Сиздей ушу мыкты, сабаттуу дарыгерлерибиз да көбөйсүн. Анан ушу айтарыбыз, атайын мына расмий медицина бүгүнкү күндө кандай иштеп аткан болсо, ошолдун бир оң канаты же сол канаты катары ушу элдик медицинанын дагы пайдаланып кетүүнүн бир жолдорун чогуу иштеп жолго салсак деген максатта чыгарып атабыз.
Муну мынакей жакын деле баягы ковид башталганда көрдүк. Чындыгында мына элдик медицина ошол учурда кичине чыгып, элдерге көп пайдалуу кеңештерин берип, мындай жардам бере алды да. Себеби дегенде официалдуу медицина жетише албай калды. Больницалар баарысы толуп калды. Мына аэропортко чейин алып барып, ал жактарга да адам батпай калды. Ошол учурда врачтар өздөрүнүн канча деген врачтарыбыз ошону ооруп каза болуп кеткендер да болду. Мына ошондой учурда биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бардык нерсени пайдаланышыбыз керек болуп калат экен да. Элдик медицина болобу, Кытай медицинасы болобу, Индиянын болобу, официальный бир айырмасы жок. Себеби дегенде биз ошого муктаж болуп калат экенбиз да. Ошондуктан ушу элдик медицинанын дагы, атайын ушу официалдуу медицинанын дагы кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү күндө мындан дагы жогорку деңгээлге чыгарып өнүктүрүүнүн зарылчылыгы бар экен. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Кийинки көрсөтүүгө чейин.